Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umraga barganda dünyanın har tarafından kelgen elder menen jolugууга mümkünçülük түзүлөт экен. Allah buyurgan eken, men da oşol ıyık жерге баргандардын катарында барып келдим. Elder menen баарлашканда көптөгөн кызыктуу нерселерди билет экенсиң. Aytkылачы, силер кантип умра сапарына барып калдыңар? 2024 жылдын апрель айынан баштап биз Ыйман мечитине келип, дин тууралуу жана ислам негиздери тууралуу сабак алып баштаганбыз. Кийин конкурс болот деген жаран уккандан кийин чындап даярдана баштадык. Конкурста эркектерге 3 орун, аялдарга 3 орун деп жарыяланды. Ал конкурс бүткөн соң жыл аягында экинчи конкурс болору дагы жарыяланды. Анда да эркектерге 3 орун, аялдарга 3 орун, ал эми башкы байге умра сапары деп айтылды. Биз да ушул жарышка катышып, башкы байгени утууга аракет кылдык. Бизде да кызыгуу күчөдү. Ошончалык ыйык, кадырлуу Мекке жана Мединадагы ыйык жерлерди көрүүнү каалап жаттык. Биз былтыркы жылы декабрь айында жарыш болуп, жеңишке жетип, умра сапарына жолдонма алганбыз. Ушундай чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү берген Аллахка шүгүрлөрдү айтабыз. Жарышта укпагандардан 6 киши жеңишке жеттик. Биз менен бирге көз азиздерден дагы 6 жеңүүчү кошо барышты. Бул иштердин баары Ниматулла ажы менен Рахат эжеевиздин демилгеси менен ишке ашып турат. Алар биз үчүн талыкпай аракет кылып, демиөрчү издеп, жарыш өткөрүп, умра белек кылышты. Алардан Аллах разы болуп, жакшылыктары менен сыйлап, ден соолуктарын чың кылган болсун. Кантип, кандай транспорт менен бардыңар? Самолет менен бардык. Таңгамал Бишкектен Шаржага учтук. Шаржадан Медина шаарына учтук. Мединада 9 күн болдук. Андан соң автобус менен Меккеге барып, ал жерде да 9 күн болдук. Мекке, Мединага барганда кандай сезимдер болду силерде? Мекке жана Мадинага баргандагы сезимдерди сөз менен жеткириш өтө кыйын. Менин түшүнгөнүм, бул ислам дини, бул 5 маал намаз менен гана чектелбейт экен. Мен жан дүйнөмдүн рахатын сездим. Сабырдуулукту, Аллахка болгон сүйүүнү сездим. Мен ушунчалык бактылуумун. Ал сезимдеримди сөз менен айтып жеткире албаймын. Андай сезимди ошол жерге барган адам гана түшүнбөсө, мен аны түшүндүрө албаймын. Дагы кандай жерлерди барып көрдүңөр? Кудайга шүгүр, исламдагы тарыхый жерлерди сүрөттөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын музейине бардык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолу так жана даана ачык болуп, макет түрүндө көрсөтүлүптүр. Бул да биз үчүн өтө чоң кубанычтуу болду. Мен Каабаны зыярат кылганыма ошончалык кубанычтамын. Бул бүт дүйнө мусулмандар үчүн эң ыйык болгон жер. Бул жерге баргандагы мен үчүн эстен кеткис, эстен чыккыс сезимдер, элестер калды. Кааба Меккеде жайгашкан. Мен алгачкы жолу Каабаны көргөндө жүрөгүмдө жүрөктөгү урмат сыйдан, суктануудан, улам толкунданып көзүмө жаш тегеренди.
Бул биз үчүн өтө чоң бакыт, өтө чоң кубаныч болду. Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den meçhitine bardыңарбы? Ооба, Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den meçhitinde eң эле ардактуу жер бул Рауза. Жер бетиндеги ыйык жер. Рауза арабчадан которгондо бейиш бакчасы дегенди билдирет экен. Хадисте айтылат, менин үйүм менен минбарымдын ортосу бейиш бактарынан болгон бир бакча. Кудайга шүгүр, бизге да ошол жерде намаз окуу насип кылган экен, 2 рекат намаз окудук. Кээ бирлер 4 рекат окуганга да үлгүрдү. Биз өзүбүз ата-энелерибиздин, тууган урук, жакындарыбыздын күнөөлөрүнүн кечирилишин Аллахтан сурап дуа кылдык. Ошондой эле Кыргызстан өнүгүп өссүн деп да дуа кылдык. Биздин дуаларыбызды Аллах Таала кабыл кылат деген чоң үмүтүбүз бар. Ушул жерден башкаларга кандай каалоо тилек айтат элеңер? Башкаларга айтар сөзүм, Аллах ыраазычылыгы үчүн ыйман мечитинен келип сабак алгыла. Бул жерде окуу бекер. Мугалимдер бар, угусу начар мугалимдер да сабак берет. Маал менен жарыштар өткөрүлүп турат. Умрага жолдон утуп алууга силерде да мүмкүнчүлүк бар. Дагы айта кетчү сөз, бизге жарыш уюштуруп, бизди колдогон урматтуу демиөрчүлөргө дагы чексиз ыраазычылык, алкыш айтабыз. Сиздердин колдооңуздар болбогондо биздин бул проектибиз масштабтуу деңгээлде ачык айкын болмок эмес. Сиздер бул өзгөчө окуяларга себепчи болуп жардам бердиңиздер. Бул өтө жогорку деңгээлдеги баалангыс иш болду. Бизге ишенгендиңиздерге дагы чоң рахмат. Биз Мекке жана Мадина шаарларында жүргөндө бизге демиөрчүлүк кылгандарга дагы ыраазычылыгыбызды айтабыз. Сиздердин ар бир күнүңүздөргө Аллах Тааланын мээрими жаап турган болсун. Ар бир ишибизге, жакындарыбызга ийгилик, тынчтык каалаймын. Ден соолугуңуздар чың, ыйманыңыздар күчтүү, бекем, өмүрүңүздөр узун болсун. Аллах сиздерди өзү сактап, дайыма кубаныч тартууласын. Баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө узун өмүр, чың ден соолук, ийгилик берсин. Аллахым ыраазы болуп, эки дүйнө бакталуулугун насип кылсын. Амин. Маектешип келип бергениңиздерге рахмат. Аллах өзү колдоп, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Амин.